Төө куштарды багуу идеясы көп жыл болуп калды. Где-то 5-6 жыл, 7 жылга жакын болуп калды. Мен ушу кызыгып, бүт нерсени карап эмсе башкачараак баскым келет да, эми жашоодо мындай бир жаңылык жасагым келет. Ошону көрүп мен өз биринчи инилериме, бир туугандарга, досторго, бүт тааныштарга айта берет элем да, ушуну албайсыңарбы, баккыла, ушундай болот. Бул келечекте ушуну кылабыз биз, азыр кылайлы. Өз негизи бул 2000 жылдары, 2003 жылдары эле Россияда түптөлгөн фермерлер да, бул бизнес идея түптөлгөн. Анан ошентип айтып жүрүп, көбүн айттым. Айтсам эле ойлонуп эле мындай бир башкача болду окшойт. Анан өзүм бир 10 примерге өзүм алып келейин да, анан алып келип үйгө алып келсем, бөлөк бирөөлөр эмес, апам эле таң калды да, бул не деген, бул бала не иш кылып атат, мындай иш кылбайт эле деп странно болду окшойт. Анан ошентип өзүм 10 алып келип, өзүм чоңойттум. Кичинекейинен баштап. Алып келген чөжөлөр мына. Кичинекей чөжөлөр мына. Чоң болуп калды. Досторго, ал жак бул жактарга алып келгиле деп отурган өзүм кирдим. Өзбекстанда чоң фермер достор бар, алар менен сүйлөшүп отургандан өзүм чоңдорунан алып чыктым. Өзүнүн үйдө 10 баш бар эле, азыр 6 айдын ичинде ушу силер көрүп тургандай болуп чоңойду. Булардын пайда жагын айтып кетейли. Эми азыр биздин коом пайда издеп турган малыбыз, рынок экономикасына эми чыккан малыбыз, чынын айтканда. Биз мурун кичинекей малыбызда соодагерлерди жаман көрчү эле ата бабаларыбыз туруп, азыр баарыбыз соода, бизнес, кандай кылса эмне болот, жашоону алдыга жылдырыш керек. Бунун 80 жыл, 85 жылга дейин өмүр сүрөт. 50 жылдан 80 жыл, 85 жылга дейин. Териси дүйнө жүзүндө 2-нчи орунда турат. Баалуулугу, узакка чыдамдуулугу, путта грибок, тигил, бул деген ооруларды жок кылат. Лечебный. Эти морозильникке салып койсоңуз 1 жылга дейин өзүнүн калориясын жоготпойт. Бизде нерв оору, жүрөк оору, сахарный диабет, давление, бүт ооруларга шифа. Будан этинен май чыкпайт, май отдельный турат. Ал май дүйнө жүзүндө эң кымбат, же айтпасак, кымбаттан деле пайдалуу косметика чыгат адан. Кирпиктеринен кыздардын кирпиги уланат экен, анан бүт нерсеси, кыскасын айтканда, будан отход чыкпайт. Бирөөсү, эгер биз жакшы караган болсок, бир жакшы карап, бүт шарттары менен караган болсок, 50дөн 100гө дейин жумуртка берет. Эми бул деген бир балапанды $200 алдык биз өзүбүз, бир балапанды. Бирөөсү 30дан балапан чыгарып берсин, бирөөсү $6000 пайда берип атпайбы? Азыр биз жапа-тырмак баарыбыз биригип, Кыргызстандын ичинде баарыбыз биригип, ушул ишти эмеге ашырган болсок, ишке ашырган болсок, сөзсүз жаштар иш менен камсыз болот. Негизи булар да мыналарды жүрөт го. Ушуларды биз кичинекейин алып келип чоңойттук эле, 5-6 ай мурунчу. Анан булар баякындай болот экен. Мындай көп деле жебейт экен. Бир аз жейт, жеп тойгондон кийин жебей коет. Анан ойнойт, бийлейт, ушинтип жүрөшөт. Ынтымак болушат экен. Булар аябай ынтымак болот экен, бири-биринен ажырабайт. Билбейм эми, же биздин үй ошентип караганга. Кыйынчылыктары ошо анча-мынча ооруп калат, ичи ооруп калат, же бирдеке жебей калат. Чалсаң эле айран берип коет, кесин 100 грамм. Ичи оорутат десем эле айран берип кой дейт. Көзү көрбөй атат десем эле айран берип кой дейт. Основном дарысы ошол экен. Анан сууларына витамин, мындай жамгыр жааганда стресске каршы витаминдерди сууга кошуп берип турат экенсиң. Анан асыды деген витамин бар экен, асыды 2 деген, ал этини, мындай сөөктөрүнү чоңойтуп, иммунитеттерин көтөрөт экен, ошондой. Ошол эле, билбейм, кыйынчылык жаратып, кара ой, тур эле тур болбоду, тоок карагандай да эми. Жемин берип коебуз бир күндө 2 маал, чөп жемин берип коебуз. Суусун берип коюшат ошол. Мен Кудай буйрса. Ошол эми башка эмеси деле жок, кыйынчылыктары деле. Чөп, буудай, арпа, жүгөрү, күнжара. Кыскасын айтканда, ушуга окшош
Биздин жандыктар кандай жем чөптөр жесе ошолорду эле жейт. Мынтип бийлеп коюшат. Bunun мындай бир моменттер болот экен, ошол убакта бири-биринен кызганышып ошентип мындай бир аз адамды жакындатпай, киргизбей коет экен. Пока азыр ондой боло элек булар. Анан иттер үрсө, мындай бир аз чочуп калат. Иттер үрсөчү, ит куштардан үрсө, атак алардан коркпойт. Келип калса коркпойт деле. Бирок кандай кылганда жумуртканы берет, көп берет. Кудай буйрса, биз ошонун үстүнөн иштейбиз. Бунун бизден бирден бир максатыбыз, мен инилерим менен азыр баарлашып, эме кылып атабыз. Мамлекет деңгээлде бир мындай көп кылып, ар бир үйдө болуп, бир жөнөкөй эле бир тоок катары туруп калыш керек ар бир үйдө. 5-6 баштан 10 баштан болсо, бир үйдүн бюджетин кенен кылат. Бир жылда этини чыгарып, терисини, эмнеси чыкса ошону берип койгон болсо деле, кыскасын айтканда оокат ташына кенен тиричилик кылат. Ушул жерде турганы 16 баш, 17 баш бар. Сатылып кетти, алып кетишти. Лейлек алып кетти, Исфанага алып кетишти. Алар өздөрү бири Европада жүрөт экен, бири Россияда жүрөт экен. Ошол жактан чалып, анан үйүндөгүлөргө алып барып берди да. Алар көптөн бери издеп жүргөн экен. Кантип алабыз, каяктан алабыз, эмне кылабыз, таластан көп чалышты. Кандай кылып багабыз, эмне кылабыз, кантсек болот депчи. Эми биздин климат жаз, жай, күз, кыш 4 мезгил толук бар да бизде. Эми 1-2 ай эле кыш болот примерно. Куршапта жашайбыз. 2 ай кыш болот. Болсо мынтип эле жазга окшоп эле турат го. Эртең күн ысса буларга жагат, себеби мындай 1 гектар жерде кашар кылып тоссоң, мен ойлойм 20 баш, 30 башты ошол жерде эле карап жатса болот. Жайлы лайдаштын кереги жок. Булар тойгондон кийин бийлеп, ойноп жата беришет. 7 ай могул артта жүргөндөр. Алдыда чоңдор, алар 18 ай. 18 айлык болуп калды. Бир жарым жылдан кийин жумуртка керип баштайт. Ат коеюн десең бүт баары окшош. Себеби ушул жөнүндө эме айткын. Бирөөсү ооруп калат, анан дарылап анан эртеси күнү эле таппай каласың. Кайсынысы ооруп атты эле деп таппай каласың да. Адаштырып жүрөсүң. Бири-бирине аябай окшош. И основном кичинекейлери. Ошон үчүн моюндарына мондай биркаларды койсоң, ошо номер менен тааныбасаң эле тааныбайсың болбосо. Жумурткасы балапан чыга тургандар 5000 сомдон экен да. Ал чыккан балапан 1 айдан кийин $200. 1 айдан $200. Анан мен азыр айтат элем, мен биз балапандан алып чыгып, кээ бири алып чыгып алып атышат дагы, алып чыгып алып өлтүрүп алып атат. Мен бул досторум менен күндө WhatsApp, телефон аркылуу сүйлөшүп, бир аз ооруп калганда билбейсиң да. Көрсө бирок бир аз дарыласаң эле жакшы болуп кетет экен. Анан көп алып чыгып алып атат дагы, алып чыгып өлтүрүп алып атат, же туура эмес карап алып, же түбүнө апелке төгүп койсо аны жеп бул любопытный болот да. Жеп алып атат, ашказан аш кыла албай өлүп калып атат, же сууга өткөрүп өлтүрүп алат. Ошону менен Кудай буйрса, эгер чоң мамлекеттик деңгээлде ишке баштап калсак, мен ошол ветврачты, ошолорду алып чыгып, бүт караган жерлеринен бери мондай карайсыңар деп биз консультация берели деп атабыз да. Негизи биз жумурткасына биз алга жете элекпиз. Кудай буйрса, бүт эмебиз бар. Кудай буйрса жакында жумуртка бере тургандарды алып келебиз. Жумурткасыны мен ойлойм да, ушу балапан чыгарыш керек. Жей тургандарын как базарларга же интернет магазин деген бар азыр коюп коебуз. Бунун эгер бөдөнөнүкү тогуткунан бөдөнөнүкүнүн 12 эсеге күчтүү, калориясы күчтүү болот экен да. Күчтүүлүгү боюнча. Элдерге берет элек, ооруп жаткандарга ошого окшош элдер. Эми баарыбыз деле жесек болот, иммунитетибиз көтөрүлөт, күчтүү болобуз. Булар 2 жаштан баштап жумуртка берет. Азыр бизде 18 айлыктардан бир 6 баш бар. 7 айлыктардан 10 баш бар. Дагы калгандары сатылып кетти. Булар деле өз негиз жүктөп кетишет, 1-2 күн ичинде жүктөп кетет. Дагы Кудай буйрса, ушу Куршаптын бир четирак жеринен, ыңгайлуу жерден бир 4-5 гектар айыл өкмөт менен сүйлөшүп, бир 4-5 гектар жерге көбүрөөк бир 200 баш, 100 баш, 200 баш алып келип, элдерге консультация берип, кантип багыш керек, канткенде көбүрөөк жумуртка алабыз, канткенде батыраак көбөйтөбүз
Ошонун менен үстүнөн иштеп атабыз, Кудай буюрса, Алла буюрса. Алла ишке ашып калат жакында.